Начар болчу жолдор, азыркы учурда өтө сонун болуп калды. Ош шаары аябай жакшы өнүгүп жатат деп ойлойм мен. Айта албайм мен, мына Ош шаарынын мэрине 10 деген балл бере алам. Өтө жакшы. Ишене албайм. Неге дегенде кечеге бирөө келип туруп эле ушунча жазылып кетти. Эртеси күнү бузулуп кетти. Оңдоого болбой, капиталдык ремонтту талап кылып калган өзгөчө бир сейил бактан оңдолуп азыркы учурда сонун болуп жаркырап калган абалын көргөзүп беребиз. Ал үчүн биз менен бирге болуңуздар, ардактуу кыргызстандыктар. Тез Жарыя каналы жалпыңыздарга ассаламу алейкум деп салам айтуу менен биргеликте Ош шаарыбыздагы жаркырап дагы да болсо бир өзгөчө элдерди кубантып эс алууга чакырган эс алуу жайдын сонун болуп жаркырап турган учурун көргөзүп беребиз. Бүгүн 2-июнь, күнгө дүйшөмбү. Алишер Навай атындагы эс алуу бак бар эмеспи? Эс алуу жай. Дал ошонун жогору жагындагы ушундай тамтыгы чыгып кеткен жаман болгон жер бар болчу, билесиздерби? Ал жак болсо бир өзгөчө жаркырап калыптыр. Азыр мен видеороликтин жүрүшүндө көргөзүп берем. Орозбек Акимбаев көчөсүндөбүз. Ардактуу кыргызстандыктар, андыктан жалпыңыздарды дал ушул сейил бак менен тааныштырууга даярбыз. Тез Жарыя каналы менен биргеликте болуңуздар. Кеттик анда. Чогуу биргеликте кызыкка ээ бололу, Ардактуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, бул жакта бир өзгөчө сахналык көрүнүш менен биргеликте эл ичинен чыккан таланттар жана ошондой эле мотурайган бөбөктөрүбүз дагы келип таланттарын көргөзүп бул жакта эс алып кетсе болот. Караңыздарчы. Ош шаарынын тургундары, келген коноктор бул жака бир эс алуу менен олтуруп кетет десек болот. Бул жерде көрөрмандар отурушат, ал эми бул жакта сахналык көрүнүш. Эл ичинен чыккан таланттар, ырчылар, музыкалык антракт ушул жерде берилип дегендей мындай болуп бир шан шөкөт боло турган жер экен. Тагыраагы Бишкек шаарында, билесиздер да, Борбор калабыбыздын Бишкек шаарында ынтымак паркы бар. Ошол жерде ушундай өзгөчө элдерге шан шөкөт тартуулоочу жай бар, сахналык көрүнүш. Дал ушундай нерсе Ош шаарыбызда дагы орун алып отурган учуру. Буюрса бул дагы да болсо толук бүтө элек. Атайын бир свет жарыктандыруулар дагы мындай өчүп жана тургандар коюлса керек деп ойлойм. Бирок моундай жарыктандырууларды биз Google менен көрүп жатабыз. Бир 4-5 метрдин аралыгында мындай жарыктандыруулар турат. Көрүп турасыздар, Кыскасы сонун. Бул аймак аябагандай бир мыкты экен. 1, 2, 3, 4, анан 5-чи катар болуп экиге бөлүнөт экен ушул жерден. Түз чыгып эле бул жака дагы олтурсаңыздар болот экен. Түз ортосу ушул жерде таланттар өздөрүнүн чыгармачылык кечесин дагы тагыраагы көп нерселерди уюштурса болот. Бул жактарда болсо жогору карай түз кетчү жолго чыгып кетет экенбиз. Бул жакта да эс алуу жактары кенен каралган. Жашылдандыруу зонасын көрүп турасыздар. Чөптөр өсүп турат. Суу себилип, буюрса бардыгы жанданып калат деген ишеничтебиз. Элдер азыр таңыркап бул жактарды карап жаткан учуру. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Эскертип айтып коелу. Тетиги жери жаман, тигиндей мындай бүтүп турго дебеңиздер. Анткени бул толук эле бүтө элек. Толук бүтө элек. Дагы бир нерсе жасалчу жерлери бар экен. Ошондуктан азырынча бир ийгиликтерди каалап туралы. Кичине баа берерден анчейин шашпай туралы, баа берүүгөчү. Жашылданган зона. Бактарактар. Ол жерде көчөлөрдө сейилдеп тургандар жана ошондой эле эл журт, айыл аймак бүт бардыгы сейилдөөгө чыкса болот.
мурунку учурларда эсиңиздерде барбы? Мынау жак өтө бир башкача болуп кеткен да. Мындай бул жакта жүрүүгө болбой калган. Бул жактары жыттанып, анан могул жерлер такыр ташталып эле жаман болуп кеткен. Кыргыз өкмөтү, Кыргызстаныбыздын бийликтеги жетекчилер жакшы колдоо болуп, Ош шаардык мэриясы дагы жакшы иш аракеттерди жасоо менен биргеликте дал ушул нерселерди алдыга карай жумуш катарында жашап жаткандыгы биз үчүн кубанычтуу жаңылык. Могул жерде эс алып отурсаңыздар болот экен, бул жактарда болсо сонун болуп жасап коюптур. Ушул жерде бир нерсе айткым келет. Ош шаарыбыздын тургундарын жана ошондой эле конокторун кыргызстандыктарга эле кайрылайынчы. Ушул ар бир Кыргызстандын кайсыл жеринде болбосун, мондай жасалган сонун кооз жерлерди тарс этип сындырып, же болбосо тепкилеп, бир жерин бургулап, сындырып коюп, же таштанды таштап, тигиндей мындай бир иш аракеттерди жасабастан, сонун бир кастарлап, абайлап колдонсок, көп эле жылга жетет. Мындай. Анан сындырып, талкалап, тигинтип, мынтип, анан могул жерде отурганда дагычы бутубузду коюп, бутубуз менен чыгып отуруп алсак, демек бул нерселер бир айга жетпей эле талканып жок болот. Андыктан атайын кыргыз өкмөтүбүз, Кыргызстаныбыз үчүн, кыргыз элдери үчүн, кыргыз мамлекети өнүксүн деп ушундай жашоо шарттарды түзүп жаткандан кийин биз да болсо кичине иш аракет кылалы, жакшы нерселерди жасайлы. Колго келген нерсени абайлап, сонун кылып мыкты деңгээлде иштетели. Андыктан жалпыңыздарга айтарым, ушул нерселерди жакшы колдонууга чакырып кетет элем. Экинчи тарабы ушинтип, мына ушундай биздин бөбөктөрүбүзгө окшоп шайтан арабаны минип келип ойносо болот. Мындан сырткары кичинекей бөбөктөрүбүз ары өздөрүнүн кичинекей аянтчада дагы ойносо боло турган аймактар бар экен. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы, кооздуктун баары алдыда. Бул жака дагы атайын ушундай арка орнотулган. Караңыздарчы, кооз бир Европада жүргөндөй эле болуп кетпесиздерби? Албетте, Европадан эч жерибиз кем эмес. Европага жетпештирбиз, ооба. Бирок ошолордон алдыга карай озуп кетели деген максатта иш аракеттер болууда да. Кыргызстандын келечеги кең, буюрсачы. Мына жаш бөбөктөрүбүз бул жакта келип ойноп, ден соолук үчүн кам көрүп жатканын учуру. Ой азаматтар десе, баракелде. Эми кийинки этаптардагы болуп жаткан жумуштарга дагы күбө бололу. Биздин чет мамлекеттен келген туристтер ушундай жерлерди көрүп, буюрса бүтүп калса, бир суктанып кетет го. Ал эми бул оргумалар дегенде кыргыз тилинде айтылат. Ал эми чет элдик тилдерден алынганда тагыраагы фонтан деп көнүп калганбыз биз. Оргума деген эмне деп жүрбөңүздөр. Оргума бул фонтан. Бул жолдун бул тарабына дагы, ары тарабына дагы курулуп жатты. Кичинекей бирок саз сонун болуп бүтсө керек. Азыр толук түрдө бүтө элек экен. Айттым го, тазалыкты сактоо максатында урналар орнотулуп келе жатты деп. Бул жака дагы орнотулган. Күбө болобуз. Жашыл аймак бар. Бактарактар тигилиптир.
Бул жака дагы жашылданган аймак менен биргеликте жогоруда оргума дебедимби, бул жакта да оргума бар экен. Бул жак эмне деп айтылат экен байке? Ассалам алейкум. Бул жак эмне деп айтылат экен? Скейт парк. Скейт парк ба? О, сон. Тетиги жакшы. Уландысыбы? Дорожка. Скейт парк. О, ана жактан скейт парк. Жакшы, рахмат. Ийгилик. Бул жерде азырынча өткөнгө уруксат бар экен, ушул жерде өтүп туралы. Скейт парк болот экен. Түшүндүңүздөр да, кыскасы. Бул жактардын бүт бардыгын азыр тыгыздап, семонттоп жатышыптыр. Ассалам алейкум. Амансыздарбы? Соңуңуздар жакшыбы? Азыркы учурда Ордол ош шаарыбыз кандай өнүгүүдө, ушул туурасында өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып койсоңуздар. Жосос алек ометкен буда. Сиздер Кытайлык туугандарсыздар. Кыргызстанга салам деп коюңуздар. Баары жакшыбы? Все окей? Кем буда ма? Окей, хорошо. Ош шаары аябай жакшы өнүгүп жатат деп ойлойм мен. Себеби шаарыбыз азыр кыйынчылыктар болуп атат. Ары басканга, бери басканга. Анан бирок мен ойлойм да бир айда, 2 айдын ичинде сентябрга чейин, балдардын окуусу ачылганга чейин буюрса шаарыбыз сонун болуп калат. Жолдору кеңейип, парктары монтуп көбөйүп, эс алуу жайлары. Баары тең биз үчүн, шаардыктар үчүн кылынып атат да, аны туура түшүнүш керек. Эң сонун. Мен мисалы аябай рахаттанып атам. 86-жылдан бери жашайм Ош шаарында. Мынчалык Ош өзгөргөн эмес да. Мына быйылкы жылдары аябай сонун, бар жогу өзгөрүп, аябай сонун болуп атат. Жакшы жака. Өзүбүз да колдошубуз керек. Шаардын өскөнүн, өнгөнүн баарын тең. Кудайга шүгүр. Өсө берсин, жолдорубуз кеңейе берсин, балдарыбыздын келечеги кең боло берсин. Жакшы иштер боло берсин, ишке аша берсин. Начар болчу жолдор, азыркы учурда өтө сонун болуп калды. Мындай бат эле жетип калдык. Жолдорубуз ондолгонго. Көп учурда биз жолдо эле жүрөбүз. Жолдо жүргөндүктөн эң башкысы бизге жол. Жолдор жакшы болсо биз барчу жерибизге деле бат эле жетебиз. Көп жерлерде, мисалы Нур театры жагында эле өтө сонун болуп жолдорубуз бузулуп, ондолуп калды. Эң алгач эле мен ата-энем, бир туугандарыма чоң салам жолдойм. Көрүп жатсаңыздар, ата апа, мен сиздерди жакшы көрөм. Ош шаарына мурун келген, бир 2-3 жыл башта келген. Ош шаарында мурун мынчалык өзгөрүү боло элек болчу. Мына жакынкы убакыттан бери өнүгүү чоң салым менен баштаптыр. Өнүгүү жолу өтө жакшы. Байке, саламатсызбы? Азыркы Ош шаары өнүгүп жатабы? Кандай азыркы учурда абалы? Ушул туурасында өзүңүздүн ой пикириңизди 2 ооз сөз менен айта кетсеңиз. Ой пикири болгондо кандай десем, Азыркы учурда Ош шаары кандай өнүгүүдө? жакшы да. Эми тар жерлер азайып калды, көбөйүп калды дегендей. Азыркы сыноостон сизге Сынооско келе турган болсок, көбүркү адамдардын баягы жерлеринин турганында өзүнүн үйү болсо дагы көбүркү жерлерин бузуп салат да, карабастанчы. Бирок эскертүү бериштен алдынан жок дегенде бир айдан алдында эскертүү берип коюш керек эле да. Көбүркү эскертүү бербей эле бүгүн, мисалы бүгүн сносот жазып кетти, эртеси келип бузуп салат да. Кайта жок дегенде бир ай эскертүү берип койсо жакшы болот. көпчүлүк жерде эскертүү бердик деп жатат. Сиз бунусе Мен ага ишене албайм. Неге дегенде кечегинде бирөө келип туруп эле сносот жазып кетти, эртеси күнү бузуп кетти. Ал эми азыркы учурда могу Ош шаарындагы эс алуу бактын көрүп жатасыз да. Кандай оңдолгон жактары? Мага жагымдуу эле, жакшы эле. Таза жакшы. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.